өсүү бар. Мен эмне себептен спирттин аксизы арактын ичинде отурат да, арактын аксизинде. Таза спирттен өзүнчө болбойбу? Себеби ал жерде деле зачетный система бар болчу, ошон үчүн ичинде. Мен эмне үчүн муну айтып атам? Бир коркунуч бар алдыда келе турган жылда. Монополист Кыргызстанда монополист эмес, көп чоң арак заводдору азыр жабылып турат. Ар кандай себептери бар. Аны сот чечет, аны алып барам. Народныйга же бир супермаркетке кирсеңер, кыргыздын арактары турган полканы 80% орус менен казактыкы толуп кетти. Эртең спиртиңерди кимге сатасыңар? Уже алдырып ийдиңер рынокто. 80% казак менен орустун арактары турат. Бүттү. Алар бербейт азыр мындан ары. Бир гана Сманов иштеп атат, Сергей иштеп атат, алардын объемун мурункудай чыга албайсыңар Кыргызстандын объемуна. Мына силерге эмдиги жылкы бюджет кандай болорун Кудай сактаса көрөбүз. Бирок объем түшөт. Себеби биз тыштан келген Казакстан менен Россиянын товарларына жолду ачып берип койдук. Даңгыр жол салып берип койдук. Алмаз Кушубекович, бияк жагыңа минус эсептей бер эмитен. Прогноздорго ишенбесең. Потому что рынок белгилүү. Ишенбесең азыр чык экөөбүз барып карап кирели. 80%, 60-70% казак менен орустун арагы турат. Бул бир эле мүчө, ошону бир эле мисал, ошону абайлаңыз. Сиз прогнозду кайра карап чыгыңыз.